Казакстан 1924-жылы автономиялы область болуп бөлүнүп чыгуу менен улуттук тил, адабият, жалпы эле маданият тармагында иштиктүү аракеттерди көрө баштаган. Ошо областтык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Томобаев мындай деген: Туугандар, көңүл буруңуздар. 1925 жыл 30 май бүгүнкү отурумдун токтомуна ылайык Кара Кыргыз автономиялык областынын маданий административдик борбору катары Бишкек шаарында агартуу институтун ачууну ылайыктуу деген чечим кабыл алынды. Тез арада ликвидациялык комитеттин катышуусу менен көтөрүлгөн маселени каттап, аны жөнгө салуу жагын областтык ревкомдон сурайлы. Бул алгачкы жасалган кадам катары каралгандыктан, аны андан ары да мыйзамдаштырып чечүү ниети менен Кара Кыргыз автономиялуу областынын элге билим берүү бөлүмүнүн коллегиясында жыйналыш чакырылат. Ага Төрөкул Айтматов, Петр Кузьмич Юдахин жана башкалар катышат. Бул туурасында Төрөкул Айтматов мындай дейт: Бишкек шаарында Кыргыз агартуу институтун ачуу максатка ылайык деп 5-чи токтом кабыл алынды. Ошондой эле бул токтом менен агартуу институтунун убактылуу жобосу да бекитилди. 1925 жылы 17-июнда Орозбаков, Ишбулатов, Артыкбаев, Жакыпбаев жана башкалар катышкан кеңешме болот. Ал кеңешмеде төрагалык кылган Абдыкадыр Орозбеков айтылган ойлорду чогултту. Кыргыз агартуу институтун ачуу жөнүндөгү докладдык каты маселенин чордонун түздү. Советтердин аткаруу комитетинин президиуму областтык билим берүү бөлүмүнүн сунушун колдоп, Бишкек шаарында Кыргыз агартуу институтун ачуу максатка ылайык келет деген 29-токтомдун колдоону сунуш кылат. Ташкент шаарындагы Казак-Кыргыз эл агартуу институттарынын даярдоо класстарында билим алып жаткан 60 окуучу Бишкекке которулуп, алардын үстүнө дагы 80 окуучу жаңы кабыл алуу менен бардыгы 140 окуучусу бар Тулгоч улуттук окуу жайыбыз Кыргыз агартуу институту аталып, алгачкы карамын шилтеген. Бул окуу жайдын алгачкы мугалимдери Юдахин, Данияров, Нааматов, Шамгунов, Абдукаимов жана башкалар болушкан. Бул окуу жайдын биринчи директору Петр Кузьмич Юдахин болгон. Анын сунушу менен окуу бөлүмүнүн башчылыгына Базаркул Данияров дайындалган. Окуу жайдын жааматы Фрунзенин алдыңкы катардагы мугалимдердин ичинен тандалып, 11 адамды түзсө, жардамчылар 5 эл. Алар улут боюнча орустар, еврейлер болчу. Бара-бара түзүлгөн кыйын жагдайларга байланыштуу агартуу институту Борбордук Кыргыз педагогикалык техникумуна айланды. Бул урматтуу окуучуларынын бири Кыргыз улуттук университетинин ардактуу профессору маркум Зияш Бектенов ошол мезгилде мындайча эскерет: Бүгүнкүнү өткөнгө чабыттап, көз салып отурсак, бир кезде Петр Кузьмич директор болгон. Балдарды тарбиялаган мектеп атактуу билим очогу болуп, нукура таланттардын уясы болгон экен. Мукай Элебаев, Касымалы Жантөшев, Жума Жангырчиев, Узакбай Абдукаимов, Абдылас Малдыбаев, Гапар Айтиев, Жоомарт Бөкөнбаев, Кубанычбек Маликов, Саткын Сасыкбаев, Мамасалы Атыкеримов, Масыралы Кырбашев, Өмүркул Жакишев, Касымбек Эшмамбетов, Райкан Шүкүрбеков, Алыкул Осмонов, Хусейин Эсенбожоев, Мидин Алыбаев, Анвар Куттубаева, Сайра Кийизбаева, Даркүл Күйүкова, Бакен Кыткеева сыяктуу кыргыз искусствосунун ири өкүлдөрү Солтонкул Шамурзин, Сулайман Аденов, Азиз Токтабаев, Мукталы Аманов, Гүлүпа Кондучалова сыяктуу мамлекеттик ишмерлерди Ташын Байжиев, Азабек Саманчин, Жамыйбек Чолконкулов, Карым Чукин, Сүйүт Керимбаев,
Дүйшө Майрыков сыяктуу окумуштуулар Эсенкул Бердибаев, Мырзахмат Алжанбаев, Азым Коноев, Жукеш Мамбеталиев, Иманкул Темиркулов, Төлөнбай Данияров, Боталы Тынстанов, Абдылда Байымбетов, Мукудин Тавадиев, Шайык Жамансариев, Зарлык Эстебесов, Рахима Берикова, Айша Карасаева, Аттагас Азыкова, Угултай Ботбаева, Зайнакам Белекова, Курман Кыдырбаева, Мариям Туратбекова сыяктуу эл агартуу майданынын көрнүктүү ишмерлери менен бир кезде бирге окуп, бирге тарбия алган кезим менин өмүрүмдүн эң бактылуу мезгили экен. Мен ошого ар дайым сыймыктанам. 1940 жылы башталган каргашалуу согуштун айынан жаңыдан гана түптөлүп келе жаткан институт 41 жылы күзүндө Пржевальский азыркы Каракол шаарына көчүрүлөт. Ал эми бул имарат убактылуу аскердик госпиталь болуу менен Куйбышев атындагы аскердик инженердик академиянын карамагына өткөрүлүп берген. Согуштун алгачкы эле күндөрүндө Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институтунун окутуучу профессордук составынан жана студенттердин арасынан согушка кете башташкан. Буюрткулуу улуттук университеттин мугалимдери согуш майданында ата мекенин коргоп, эрдиктерди көрсөтүшкөн. Алардын көбү илимий даражаларын жана китептерин таштап, колуна курал алып, фронтко аттанышты. Билим берүүнүн устаттары болгон бул инсандар согуш талаасында да өз милдеттерин так аткарып, жоокерлерге үлгү болушту. Токтосун Мамбетшариев Кыргызстандын көрүнүктүү окумуштуусу жана агартуучусу болгон. Ал Кыргызстандагы журналистика билим берүү тармагын өнүктүрүүгө чоң салым кошкон. Согуш жылдарында баатырлык эрдигин көрсөтүп, душмандардын бизин кайтарган. Мукай Сасыкулов Жусуп Бала Сагынатындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика кафедрасынын окутуучусу болгон. Согушка аттанып, ал жерде душманга каршы чоң соккуларды жасап, өз өлкөсүнүн эркиндиги үчүн күрөшүүгө бел байлаган. Ок чыгаруу, согуштук стратегияларды колдонуу, жоокердик эрдиги жана күч кубаттуу аракеттери менен Кызыл армияга үлгү болгон. 20-жылдын Кыргыз интеллигенциясынын залкар өкүлү, Кыргыз филологиясынын доценти Зияш Бектеров согуш мезгилинде фронтко жөнөп, жоокер катары өз өлкөсүнүн эркиндиги үчүн күрөшүүгө бар күчүн жумшаган. Ал миномет, пулемет куралдарын колдонуп, душмандарга каршы татыктуу каршылык көрсөткөн. Улуу ата мекендик согуштун ардагерлеринин бири Арзматов тарых факультетинин профессору болгон. Согуш майданында башка жоокерлер сыяктуу ал дагы Каражанын карч уруп, элинин тынчтыгын өз өмүрүнөн артык көргөн баатырлардан болгон. Башка баатырлар да эле өзүнүн кара күчүн кан майданда көрсөтүп, душмандардын изин кайтарып, фронтто эрдик көрсөткөн жоокерлердин бири философия илимдеринин доктору профессор Жумагулов болгон. Улуу ата мекендик согуштун аякталышы бул дүйнө тарыхындагы эң чоң жана оор согуштардын биринин соңуна чыгышы болгон. Ал 1941 жылдын 22 июнунда фашисттик Германиянын СССРге кол салышы менен башталып, 1945 жылдын 9 майында Советтик армиянын Берлинди басып алышы жана Германиянын толук багынып берүүсү менен аяктаган. Институттун профессордук окутуучулар жамааты үчүн улуу ата мекендик согуштун майданында оор сыноолордун жана оор толгус жоготуулардын жылдары болсо, ошол эле мезгилде бул катаган жылдар илимий педагогикалык тажрыйбанын жаралуу, өнүгүү жана топтоо доору болуп калды. 1951 жылы 24 майда СССР Министрлер Советинин 1759 номерлүү токтому чыкты. СССР Министрлер Кеңешинин токтому менен Фрунзе шаарындагы Кыргыз Пед институттун базасында Кыргыз мамлекеттик университети түзүлгөн.
биринчи ректору Бегималы Жамбырчинов СССРдин окуу жайлар министрлигинин чечимине ылайык өзүнүн ректорлук кызматын аткарууга киришкен. Университет алгач 5 факультет менен ачылган. Алар филология факультети, тарых факультети, физика-математика факультети, геология география факультети, геология кыртыштануу факультети болгон. Ал эми 1951 жылга студенттерди кабыл алуу планын университеттер боюнча башкы башкармалык 400 адамга белгилеген. Университеттин ачылышы республикада жогорку окуу жайларын окутууну таптакыр жаңы деңгээлге көтөрдү. Эл чарбасынын тармактарын, мектептерди, орто атайын жана жогорку окуу жайларын, ошондой эле мамлекеттик органдарды камсыз кылуу үчүн жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоого кеңири жол ачты. Окуу жай 1951-1972 жылы Кыргыз мамлекеттик университети болуп иштеп келген болсо, андан соң 10 жыл, тагыраак айтканда 72-82 жылдарда СССРдин 50 жылдык атындагы Кыргыз мамлекеттик университети болуп аталышы өзгөртүлгөн. Дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө улуттук статусу мамлекеттик деген салттык мааниге ээ экенин эске алып, Кыргыз Республикасынын президентинин 2002 жылдын 11 майындагы жардыгы менен Юсуп Баласан атындагы Кыргыз улуттук университети болуп өзгөртүлгөн. Кабыл алынган жарлыктан кийин окуу жайлардын флагманы Кыргыз улуттук университети деп атала баштаган. Эгемен Кыргызстандын көптөгөн атактуу инсандары, мамлекеттик жетекчилер, өрнүктүү коомдук жана саясий ишмерлер, илим жана маданият ишмерлери Кыргыз улуттук университетинин ар кыр класстарынын бүтүрүүчүлөрү болуп, эмгек жолун университетибиздин дубалында башташкан. Юсуп Баласан атындагы Кыргыз улуттук университети 100 жылдык тарыхы бар. Улуттун уңгусу, мамлекеттин сыймыгы болуп, жогорку окуу жайларынын көч башында турат. Өлкөнүн ички өндүрүшүнө, муктаждыгына, жогорку квалификациядагы адистерди даярдап берген. Бирден бир ири жана абройлуу окуу жайы катары кала берет. Өзүнүн өнүгүү жолунда Кыргыз улуттук университети жогорку окуу жайларынын флагманы жана илимий мектептердин пайдаланып түптөгөн, илимий ойлордун генератору, жаш окумуштуулардын насаатчысы, өлкөнүн жана дүйнөлүк илимди өнүктүрүүгө өз салымын кошуп келген билимдин борбору. Окуу жайыбыздын интеллектуалдык потенциалы да бардык окуу курамдарынын салттык билим берүү программалары менен илимий изилдөө проектилери айкалышып, эл аралык билим берүүнүн мыкты моделдерине ылайыкташтыруу жана заманбап технологияларды колдонуу менен алып барган иши Кыргызстандын инновациялык экономикасынын өнүгүүсүнө өбөлгө болуп бере алат. Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 18 июлундагы жардыгы менен Юсуп Баласан атындагы Кыргыз улуттук университетине кеңири уюштуруучулук, финансылык жана академиялык автономия берүү каралган өзгөчө макам берилгени бул чоң сыймык. Ошону менен бирге жоопкерчилик, милдет, үмүт жана жамааттын жалпы чоң түрлүү эмгектенүүсү, изденүүсү деп баалайбыз. Азыркы тапта университеттин окуу процессине 1576 профессордук окутуучулук курам тартылып, алардын ичинде Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын ардактуу академиктери, корреспондент мүчөлөрү, Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаттары, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгеги сиңген кызматкерлер, илимдин докторлору жана илимдин кандидаттары үзүлдүү эмгектенүүдө. Жалпысынан университетте 14 институт, 13 факультет, 3 колледж, 4 орто кесиптик билим берүү бөлүмү, 1 орто жалпы билим берүү бөлүмү, 1 тилдер академиясы, 57 кафедра жана 33 билим берүү программалар өз ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Улуттук университет аспиранттарды жана докторанттарды даярдоодо илимдин 15 тармагы жана 70-тен ашык илимий адистиктер боюнча иш алып барат. 13 диссертациялык кеңеш, 47 адистик боюнча кандидаттык жана докторлук диссертацияларды коргоону уюштуруп келет. Илимий изилдөөлөрдүн сапатын өркүндөтүү жана өндүрүш менен байланыштыруу,
Ошондой эле илимий изилдөөлөрдөгү интеграцияны камсыз кылуу максатында 11 борбор жаңы уюштурулуп иш алып барууда. Университеттин Ысык көл илимий станциясынын изилдөөлөрүнүн жыйынтыгы НАСАнын Аэронет тармагында жарыяланганын баса белгилейбиз. Ошондой эле Кыргыз улуттук университетинин спорт жана машыгуу залдары өлкөдөн нечендеген спортсмендерди, олимпиада чемпиондорун, призерлорун, спорттун чеберлерин тарбиялап келгени талашсыз. Каракол, Нарын, Талас жана Ош шаарларында университетибиздин филиалдары жайгашкан. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети 2022 жылы өзгөчө макам алуусунан тартып, изилдөөчүлүк университет моделин тандап, илимий изилдөөчүлүктүн негизги принциби катары илим өндүрүш жана илимге жиберилген каражаттардын кайтарымдуулугун көзөмөлдөгөн монетаристтик иш-аракеттерди жүргүзүүнү баштады. Учурда университет 280ден ашык жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрүнүн жогорку окуу жайлары менен кызматташып, айрымдары менен кош дипломдук стандарттар боюнча иш алып барып жатат. Акыркы жылдары университеттин инфраструктурасы, окуу корпустары, жатаканалары, спорт аянтчалары оңдоп түзөөдөн өтүп, айрымда чөйрөнү көрктөндүрүү, ирээткке келтирүү иштери дагы алгылыктуу жүрүп жатат. Өлкө башчысынын өкмөттүн чоң колдоосу менен эски четинен урап бара жаткан 4-чү жатакананын ордуна окуу турак жай жана коомдук жайларды бириктирген 16.000 чарчы метрди түзгөн 16 кабат заманбап көп функционалдуу имараттын салынышына акча каражатынын бөлүнүшү бул билимге, илимге, жаш муундун интеллектуалдык жана чыгармачылык потенциалынын өсүшүнө чоң көңүл бөлүүгө талашсыз. Биз мыкты өзгөрүүлөргө даяр Борбор Азиядагы, дүйнөдөгү алдыңкы университеттерге катарлаш болууга 100 жылдык тарыхыбыз, интеллектуалдык, илимий техникалык потенциалыбыз, адамдык ресурсубуз, чоң каалообуз жана зор максатыбыз бар Кыргыз улуттук университетибиз. Улуттук университетибиз кылымдык тарыхый жолунда Кыргызстандын мамлекеттик башкаруу, эл аралык байланыш, саясий, маданий, адабий, илимий, укуктук, экономикалык, агартуучулук тармактарында аты таанылган мыкты инсандарга жогорку билим берди. Мына биз бул жолду улаган сиздердин сүйүктүү студенттериңиз. Саламатсыздар, урматтуу коноктор, кымбаттуу эсиктештер, илимпоз педагогдор, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин студенттери жана жалпы билим берүү тармагынын өкүлдөрү. Бүгүн биз үчүн өзгөчө күн. Себеби Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин 100 жылдык мааракесин салтанаттуу белгилеп жатабыз. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети өзүнүн кылымдык тарыхында 192 миңден ашык бүтүрүүчүнү Кыргызстандын ар кайсы тармактарына берди. Бүгүнкү күндө улуттук университетте 30 миңден ашык студент, 3 миңден ашык кызматкерлер, анын ичинде 2200 окутуучу, алардын арасында 570 илимдин кандидаты, 180 илимдин доктору, 4 академик, 6 мүчө корреспондент, 2 кыргыз эл баатыры жана 1 олимпиада чемпиону биздин арабызда басып эмгектенип жүрүшөт. Университеттин миңдеген кызматкерлердин атынан бул салтанаттуу майрамды биз менен бөлүшкөнүңүздөрдүн баардыгыңыздарга, биздин өнөктөштөрүбүзгө, бүтүрүүчүлөрүбүзгө, Кыргыз улуттук университетинин досторуна, анан албетте күн сайын өлкөбүздүн келечек буундарына билим, тарбия берип жаткан ага эжелерге жана бардык кесиптештерге чын дилимден кызматташтыгыңыздар үчүн ыраазычылык билдиремин. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин 100 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу жыйынды ачык деп жарыялайм.
мүмкүнчүлүктөн пайдаланып куттуктоо сөзүн айтуу үчүн Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын Президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Алешевич Касмалиевке зор кубаныч менен сөз берем. Арбаңыздар, урматтуу профессорлар, жалпы окутуучулар жааматы, кымбаттуу студенттер жана кадырлуу замандаштар, университеттин сыймыктуу бүтүрүүчүлөрү, өнөктөштөр, мааракеге алыс жакындан келген меймандар, айымдар жана мырзалар. Эрдикти, акылмандыкты урматтаган биздин элдин улуулугу жана күчтүүлүгү бекем биримдигинде жана тарыхын унутпай бек сактоосунда, өлбөстүгү урпактардын терең билиминде жана айкөл акылдуу муундарында биз баарыбыз уникалдуу окуу жайдын мааракесине келдик. Кыргыз руху алатоодой бийик жана ак мөңгүдөй таза. Мындан 1000 жыл мурда жашаган даанышман Жусуп Баласагындын атын алып жүргөн улуу Кыргыз мамлекетиндеги номер 1 жана Кыргызстандын 1 жогорку окуу жайы бүгүн мына 100 жашка чыкты. 10 жыл мурда жашаган даанышман өзүнүн чыгармасын кутаттуу билик, кут алчу билим деп жазса, Кыргыз Улуттук университети билимдин алтын багында дал ушул кут алчу билимди чачыратып жаткан окуу жай. Баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Жапаров Садыр Нуркожоевичтин жана жалпы министрлер кабинетинин атынан кылым каарыткан салтанаттуу мааракеңиздер менен куттуктайм. Чындыгында университеттин 100 жылдык жолу бул эл тарыхы менен өзөктөш, кыйын кезең доор менен тутумдаш өзгөчө тарыхый жол. Сөзүмдү алысырактан баштайм, анткени бир чети тарыхый маалыматтарда кызыктуу маалыматтар көп. Экинчи жагынан 100 жылдык белгиленип жатканда тарыхый протокол ичинде айрым инсандардын аттарын атап кетүү азыркы муумдун парзы деп эсептейм. 1876 жылы Түркистан генерал губернаторлугунда окуу жайлар башкармалыгы түзүлгөн Нарпрос, народное просвещение, эл агартуу. Ушул структуралык түзүм 1920-30 жылдарга чейин сакталган. Негизги максат отслеживание общего направления и духа воспитания юношества. Бул жаш муундарга берилип жаткан тарбиянын багытын жана рухун көзөмөлгө алып туруу болгон. Бул азырда өлкөлөр үчүн мамлекеттик бийик максат. Расмий тарыхый маалыматтар боюнча Кыргызстанда 1913 жылы халктын саны 800 000 адам деп саналса, анын 4,8% гана сабаттуу болгон. Ошол кездеги бардык орус түзем мектептери, кыздар мектептери, ислам медреселери кандай да болсо элдин билимге болгон кызыгуусун жана муктаждыктын ойгонушуна салым кошкон. Улуу Октябрь социалисттик революциясынан кийин да бул маселе күн тартибинде биринчи орунда турган. Сиздер азыр университеттин түптөлүшүндө алгачкы документтерге кимдер кол койгонун фильмден байкасаңыздар керек. Эң биринчи 1924 жылы 17 декабрдагы протоколго Ревкомдун нарпрос башчысы Молдагазы Токобаев кол койгон. Ошол чогулушка Ишеналы Арабаев, Евгений Поливанов, Осмонкул Алиевтер катышкан. Университетке байланышкан 1925 жылдын 30 майындагы экинчи чогулушка Арабаев менен Төрөкул Айтматовдор катышкан. Ал эми 1925 жылы Агартуу институтун ачуу жөнүндөгү протоколго Кыргыз автономия облусунун кеңештерин аткаруу комитетинин президиумунун башчысы Абдыкадыр Орозбеков кол койгон. Андан кийин Кыргыз АССРнин эл комиссарлар советинин чечими менен 1932 жылы 13 январда педтехникумдун базасында педагогикалык институт ачылган. Ал кезде Жусуп Абдрахманов Кыргыз АССРнин эл комиссарлар советинин төрагасы болчу. Ошентип сиздердин университет педагогикалык институт аты менен 1951 жылга чейин иштеген. 1951 жылы 24 майда Кыргыз
мамлекеттик университети болуп түзүлгөн. Бул токтомго Иосиф Виссарионович Сталин өзү кол койгон жана 1 категориядагы жогорку окуу жай деп токтомго белгилеген. Педагогикалык техникумдун биринчи директору Петр Юдахин болгон. Бул киши орусча, кыргызча сөздүктү жазган кадимки Константин Кузьмич Юдахиндин бир тууганы болгон. Урматтуу замандаштар, бул университеттен кимдер гана таалим албаган, кимдер гана иштебеген. Университет кыргыз интеллигенциясынын бешиги болгон. Кыргыз элинин элитасы, тарыхый инсандардын басымдуу көпчүлүгү сиздердин университеттен билим алган. Алардын арасында 5 Кыргыз Республикасынын баатыры, 2 эмгек баатыры, 11 академик, 40тан ашык эл акын жазуучулары, 16 эл мугалими, 1 олимпиада чемпиону жана башкалар бар. Бул жерде кыргыз жазма адабиятына негиз салган Касым Тыныстанов иштеген, кыргыз поэзиясынын өчпөс жылдызы Алыкул Осмонов билим алган. Кыргыз улуттук университети өлкөдө кийинки пайда болгон бардык окуу жайларга, илимий изилдөө институттарына, улуттук илимдер академиясына пайдубал түптөгөн. Билим берүү жана илимий иштерге биринчи импульс берген жана биринчи кыймылдаткыч күч болгон. Кадырлуу мекендештер, Кыргыз улуттук университетинин мамлекетке кошкон зор салымын урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич жогору баалап, мамлекеттик сыйлыкты ыйгаруу боюнча өзүнүн жарлыгын чыгарды. Президенттин жарлыгына ылайык Кыргыз Республикасында билим берүү системасын жана илимди өнүктүрүүгө республиканын ар кайсы тармактары үчүн квалификациялуу адистерди даярдоого кошкон олуттуу салымы үчүн Юсуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети 3-чү даражадагы Манас ордени менен сыйланат. Ректор Чонтоев Докторбек Токтосантовичке тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы Кыргыз Республикасында билим берүү системасын жана илимди өнүктүрүүгө республиканын ар кайсы тармактары үчүн квалификациялуу адистерди даярдоого кошкон олуттуу салымы үчүн Юсуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети 3-чү даражадагы Манас ордени менен сыйлап аталган жогорку окуу жайдын ректору Чонтоев Докторбек Токтосантовичке тапшырылды. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Кадырлуу замандаштар, Кыргыз улуттук университети өлкөбүздүн илим тарыхында жана интеллектуалдык потенциалын өнүктүрүүдө өзгөчө орун ээлеген флагман жана ушул статусун бүгүндө сактап келе жатат. Университет дүйнөнүн 106 өлкөсүндөгү 24.000 жогорку окуу жайдын ичинен 1234 орунга кирди. Азия рейтингинде 381 орунда элейт. Ал эми Борбордук Азия өлкөлөрүнүн арасында 25 орунда турат. Бул орундар Кыргызстандын жогорку билим берүү системасындагы алдыңкы ийгиликтердин бири болуп саналат. Бирок бул чек болбошу керек. Анткени дүйнө жүзүндө экономикалык, саясий жана социалдык интеграция процесстери күч алып, ааламдашуу жүрүп жатканда заман менен тең жарышып, дүйнөлүк окуу жайлар менен атаандашып, тажрыйба бөлүшүп, алга карай баруу керек. Илимди бөлүшкөн сайын ал өсүп турган дарак сыяктуу ошончо мөмө берет. Адамзаттын акыл эси чыңдалат. Адамдар бири-бири түшүнөт. Жер үстүндөгү берекелүү тынчтык заманга жолдор ачылат. Биз Кыргыз улуттук университетин Кыргызстандын дүйнөгө ачылган терезеси катары баалайбыз. Университетте Россия, Белоруссия, Кытай, Япония, Корея, Туркия, Монголия, Венгрия, Франция, Германия, Польша, Индия, Азербайжан, Казакстан жана Борбордук Азия өлкөлөрүнүн жогорку окуу жайлары менен 1000ге жакын келишимдер түзүлгөн. Муну ушул залда университетти
куттуктап келген меймандардын, өнөктөштөрдүн көпчүлүгү тастыктап турат. Урматтуу айымдар жана мырзалар, достугуңуздар бекемделе берсин, университеттин достук канаты дайыма жайыла берсин. Кадырлуу замандаштар, биз азыр технологиялык 3-миң жылдыкка жашап жатабыз. Жогорку билим берүүдөгү мамлекеттик саясатта билим берүүнүн квинтэссенциясы, илим жана практиканын байланышы маанилүү орунга чыгууда. Айрыкча колдонмо прикладдык илимдерге басым жасалууда. Ошол үчүн билим, илим жана инновациялар айкалышкан 4-муундагы университет моделине өтүү бул актуалдуу милдет. Бул 2030 жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасына негизги максат катары киргизилген. Бул максатты ишке ашырууда Кыргыз Улуттук университети борбордук ролго ээ болушу керек. Бул программаны мамлекет ишке ашырып жатат жана азыр мүмкүнчүлүктөрүбүз кеңейди. 2 күн мурун Ак-Илбирс күнү белгиленди. Кыргыз экономикасы Ак-Илбирс арышындай олуттуу өсүштөр менен баратат. Ичкиден продукциядагы орточо өсүү темпибиз 10%дан ашык болууда. Консолидацияланган бюджетибиз мына триллиондук көрсөткүчтү басууда. Жылына 100дөн ашык ишкана, социалдык объекттер курулуп жатат. Кыргызстан кайрадан индустриалдык өлкөгө айланууда. Бизге коомубуздун бардык тармактары үчүн кесипкөй кадрлар керек. Аны даярдап бере турган сиздерсиздер, урматтуу илим билимдин өкүлдөрү. Жусуп Баласагын жазгандай, билимдин күч экенин, элибизге кут дөөлөт алып келе тургандыгын далилдөө сиздердин милдет. Жусуп Баласагын атында Кыргыз Улуттук университети биздин улуттун үмүтү жана келечеги. Ырыс алды ынтымак, бекем ынтымакта Кыргызстаныбыз өнүгө берсин. Маарекеңиздер менен. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын тескемеси, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ардак грамотасы менен Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин төмөнкү кызматкерлери сыйлансын. Кадыров Бакыт Жолдошбекович, факультеттер аралык дене тарбия жана спорт кафедрасынын улук окутуучусу. Сүйүнкулова Гүлнара Артисовна, номер 5 жатакананын коменданты. Бербек Бакасовна, улук архивариус. Эрбатова Махабат Асылбековна, кадрлар бөлүмүнүн башка диси. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Касымалиев Адылбек Алешевич. Кайрыгең аяламга жол ачкан Кыргызымдын илим билим майданы. Куттуу болсун бир кылымдык маарекең, куттуу болсун Дамазалы майрамың. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин урматтуу жамааты, эл агартуунун ардактуу ардагерлери, кымбаттуу агайжилер, илим билимдин улук даражасына ээ болгон кызматкерлер. Алдыга аруу максат койгон аспиранттар, келечекти бүгүнкү күндө максат койгон студенттер, жана ошондой эле университетти алдыга умтулууга бар күчүн салган кызматкерлер. Сиздерди куттуу 100 жылдык мааракеңиздер менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Баса Расул мырза, бүгүн мени мына ушул сахнада туруп, сыймыктануу менен
Уют Кулу Кыргыз Улуттук университетинин журналистика факультетинин магистрлик даражасы бар экендигин, мына ушул студент болуп, университетте жүргөндө сыймыктанып айтып өтүүгө уруксат этиңиздер. Андемесе Кыргыз Улуттук университетинин 100 жылдык мааракесине арналган салтанаттын алкагындагы Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз Улуттук филармониясынын өнөр чеберлеринин сиздер үчүн даярдаган концерттик программасына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Бүгүн тарыхый күн, баардыгыңыздарды кылымдык мааракеңиздер коттуу болсун дейбиз. Андемесе Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Нурдин Түгөлев атындагы мамлекеттик Акмарал би ансамблы. Ансамблдын көркөм жетекчиси жана башкы балет мейстери Кыргыз Республикасынын эл артисти Анаргүл Нургалиева. Чайкама бийди койгон Мелис Асылбашев. Тосуп алыңыздар. Сөзін жазған Тоқтоғұл Имашев, музыкасы Сардарбек Джумалиевтіге, Бульварым, Улуттық филармонияның солистері, Қырғыз Республикасының еңбек сіңірген артисті Азамат Сарыбаев, Ырчылар Талант Тоқымбаев, Аруке Абдықалықова,
жана Эркай Бактыбек кызы аткарышат. Концерттік программаны улантарыз. Ашыралы Айдариев нарындан жазған саламға. Тоқтоғыл атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Чалағыз Исабаев атындағы Қамбарқан фольклордық этнографиялық ансамблінің қоштауысында. Ансамблінің үрчісі Миран Жанарбаев, ансамблінің көркем жетекшісі жана башқы дирижері Қырғыз Республикасының ел артисті Рысбек Жумаконов.
Мирзабаев атындағы Камбарқан фольклордық этнографиялық ансамблінің қоштоусында. Ансамбльдің ырчысы Жанар Туратова. Есіңдегі сөзі жақшылық қалымықтығы ұлыны Рызбай Абдықадыровтыға. Ансамбльдің қоштоусында ансамбльдің ырчысы Қырғыз Республикасының еңбек сіңірген артисті Улан Қачқыналиев, жашты қыры Орманбек Асанов. Концерттік программаны Қара Жорго биіменен ұлантамыз.
Бейді қойған Мелис Асылбашев, Нұрдин Түгөлев атындағы мемлекеттік ақмарал би ансамблі, ансамбльдің көркем жетекшісі жана башқы балетмейстері, Қырғыз Республикасының ел артисті Анаркүл Нұрғалиева. жылдық тарихы бар Жүсіп Баласағын атындағы Қырғыз ұлттық университетінің бір ғылымдық мәрекесіне арналған концерттік программаны ұландағыз. Сөзі Асқар Исаевтіке, музыкасы Сардарбек Джумалиевтіке, Таң сыры Асанқан Жұмахматов атындағы Мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрдің қоштауысында филармонияның ырчысы Талант Тоқымбаев атқарады. Оркестрдің көркем жетекшісі Чынапашқы дирижеры Қырғыз Республикасының ел артисті Рахатбек Осмоналиев.
Görüşkünde gözlerinde çağla, nurlarına turgan kayran götürür. Bekip yine günen sana çağla, öteki çok bolluğuma Андамесе урматтуу ага-эжелер жана студенттер, сөз кезеги Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин ректору, география илимдеринин доктору, профессор Чонтоев Доктурбек Токтосартович агайыбызга берилет. Урматтуу агайлар, эжелер, студенттер, коллегалар, Улуттук университет менен байланышкан ар бир инсан, адам, бардыгыңыздарды өзүмдүн атымдан 100 жылдык тоюбуз менен анан ушул Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын арасындагы биринчи жолу берилип аткан Манас 3 ордени менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бул эмгек меники эмес, бул эмгек сиздердики, бул эмгек коллективдики, бул эмгек, бул сыйлык студенттердики. Мен ойлойм ушул 100 жылдык менен Улуттук университет өнүгүп өсүүнүн жолуна түшүп, мындан ары дагы көп ийгиликтерге жетишебиз деген чоң үмүтүм бар. Мамлекет бийлиги жөндөн эле бизге ишенич көрсөтүп аткан жери жок. Жанакы 3 регионалдык вузду кошуп берип атканы, мына ушул 30 жылдан ашык убакыттан бери биринчи жолу многофункционалдык 16 этаждык зданияга финансынын бөлүп берип аткандыгы бул бизге болгон чоң ишеним. Ушул ишенимди биз мындан ары татыктуу алып кетебиз деген бардыгыңыздардан суранычым бар. Ошондуктан дагы бир жолу майрамыбыз менен сыйлыгыбыз кут болсун. Сөздү улуулашып агайларга, мына көп жылдан бери иштеп жүргөн агайлардан баштайлы. Эсенбек агай, өзүңүз келип бир баштап бериңиз. Рахмат. Урматтуу студенттер, урматтуу окутуучулар, урматтуу ардагерлер, урматтуу биздин Улуттук университеттин жетекчилери, аксакалдар, бүгүнкү 100 жылдык байрамыбыз менен ошонун урматына
Манас ордени менен сыйланышыңар менен куттуктаймын. Мына ушул бардыгыбызга чоң милдеттерди коет. Ошол милдеттерди ар кимибиз айырдуулук менен аткарууга аракет кылалык. Ошол аракеттерибизге мына Манас атабыздын бүгүн орденин берип аткан Манас атабыз Нарбай колдосун. Атын алып жүргөн Жусуп Баласагын бабабыз Нарбай колдосун. Бардыгыңарга ийгилик каалайм туугандар. Аман-эсен болуңар. Урматтуу профессорлор, доценттер, окутуучулар, алтындай болгон студенттерибиз, майрамыбыз жана Манас орденибиз куту болсун. 1925-жылы Кыргыз агартуу институту болуп түзүлгөндөн кийин 57 жылдан кийин биздин университет СССРдин учурунда эң жогорку сыйлыктардын бири болгон Эмгек Кызыл Ту ордени менен сыйланган. Мына арадан 43 жыл өттү. 43 жыл өткөндөн кийин эгемендик республикабыздын эң жогорку сыйлыгы болгон Манас ордени менен сыйланып отурат. Майрамга улансын, университетибиз өссүн, өнүксүн, орденибиз кут болсун. Урматтуу замандаштар, кадырлуу мекендештер, улуттук университеттин кылымдык тарыхы жашасын. Университеттин даңазалуу окутуучулары жашасын. Улуттук университеттин билимге умтулган студенттери жашасын. Улуттук университеттин Манас ордени жашасын. Рахмат. Урматтуу биздин учкан уябыз улуттук университеттин жамааты, ардактуу окутуучу агайлар, урматтуу студенттер. Мен мындан туура 45 жыл мурун ушул университеттин уясынан учуп кеткем. Университеттин ар бир жаңылыгы, ар бир жакшылыгы биздин карегибизде, жүрөгүбүздө турат. Улуттук университет бүгүн кылымды карытып 100ге чыгып атат. Улуттук университеттин бүгүн масштабы кеңейди. 3 жогорку университет биздин университетке кошулуп атат. Сиздердин университеттин ректору агайыңар бүгүн Кыргызстандагы ректорлор ассоциациясынын төрагасы болуп шайланды. Урматтуу Толкунбек Капасарович, оомат келгенде бир эле келет. Ушул ооматыңыздар кут болсун. Мына бул Фрунзе көчөсү, мына бул Белинский, мына бул башкы корпус куттуу жер. Менин Бектурсун деген агайым айтчу эле, урматтуу студенттер, силердин мына бул жерде басып эле жүргөнүңөр 3, ичине жооп берип койсоң 4, андан жакшы жооп берсең 5, анан жакшыраак илимге талпынып кетсең келечекте илимдин кандидаты же доктор болосуң деп. Мен сиздерге ошол ийгиликти каалайм. Ак жол болсун, бүгүнкү ордениңиздер кут болсун. Толтурбек Капасарович, сиз аркылуу сиздин жалпы жамаатты жанагы өзүңүз айтып аткан 198 000 бүтүрүүчүлөрдүн атынан куттуктап коюуга уруксат этиңиз. Урматтуу улуттук университеттин окутуучулары, профессорлору, доценттери, урматтуу студенттер, алтындарым. Бүгүнкү университеттин 100 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Мына мага чейин баягы куттуктап кеткен инсандан мен дагы 5 жыл мурун, мындан 50 жыл мурун ушул университетти аяктап физика факультетин ушул жерге лаборант болуп иштеп, ошондон бери ушул университетте эмгектенип келемин. Ошон үчүн мен университеттин бүгүнкү сыйлыгына, бүгүнкү күнүнө, келечегине абдан баягы толкундануу менен келечегине жакшылыктарды каалап өтүп кеткен жакшы инсандардын элесин эстеп мен абдан мындай толкунданып турамын. Бардыгыңыздарга ден соолук каалайм. Студенттерге аракетчилдик, чыдамкайлык ушул окууну бүтүрүп, Кыргыздын келечектеги жакшы буундарынан болуп, акылдуу, билимдүү жаштардан болушуңарга мен тилектешмин. Коллегаларымна эмне айтам? Коллегаларыма мен ден соолук каалайм.
коллегаларыма мен чыдамкалык каалайм. Бакубат турмуш бар болуңуздар. Элибизде тынчылык болупту. Мынакей биздин ректордун жаратмандык эмгеги улана берсин. Бул мынакей келип аткан биздин ректорубуз менен баягы тавтология болбосун. Чындыгында Салмарбек Таушалиевичтен кийинки мынакей университетти жыйнап, университетти кеңейтип, университетке баягы кошумча кошуп иштетип аткан мынакей ушул агайымыздар ушу кишинин эмгеги арта берсин. Келечекте дагы көп ийгиликтерди күтөмүн. Аман болуңуздар, бар болуңуздар, майрамыңыздар. Экинчи дүйнөлүк согуш бүтүп атканда ырчыкты эле. Эти день приближали как могли. Мына бүгүнкү күн биздин коллектив үчүн, улуттук университет үчүн орден, Манас ордени менен мынакей финишке келип отурабыз. Ушунубуз жалпы коллектив, жалпы студенттер кут болсун. Мунун арты да куру болбосун. Кудай буюрса дагы кийинки юбилейлерде ордендер көбөйө берсин. Коллективке ден соолук. Мынакей ушул 100 жылдык юбилей менен эмне деген чоң жетишкендиктерге жеттик. Эмне деген жаңылыктар болду. Эмне деген духубузда жаңылануу болду. Мына буягыбызда автобустар, тетиякта корпусубуз турат. Ар бир корпуска киргенде чыга чыккын келчү. Азыр кирип кайра чыккын келбейт. Студенттер болсо дагы ошого чоң көңүл буруп, чын ниети менен, пейили менен окууга аралашып атышат. Жалпы коллективдер, ең негизги биздин келечегибиз болгон айланайын студенттер, аман эсен болгула, ден соолуктуу болгула, окуйбуз деп келдиңер, жакшынакай окуп, келечегиңерди жакшынакай түзүп алгыла. Келечегибиз үчүн, университет үчүн. Саламатсыңарбы бүгүнкү ушу мааракенин катышуучулары, урматтуу Докторбек Токтосартович, мугалимдер, студенттер, бүгүн ушул 100 жылдык мааракени белгилеп жатабыз. Бул мен үчүн жөн гана күн эмес, анткени мен да ушул университеттин бүтүрүүчүсү болуп саналам. Бул 100 жыл аралыгында ушул университет миңдеген ушул Кыргызстандын бүтүрүүшүнө чоң салым кошкон кыйын инсандарды, мугалимдерди, мыкты ишмерлерди даярдап келген. Бул Кыргызстандын элитасы ушул жерде бүтүргөн деп айтсам жаңылышпайм. Жана ошондой эле автономдук коммерциялык эмес организация Евразия жана ошонун бул Бишкекте жайгашкан регионалдык офиси Кыргызстан Евразия КЖ коомдук фондунун тарабынан ушул биз университетке лабораториялык образовательный автобус белекей берип жатабыз. Мен ойлойм ушул автобус ичиндеги лабораториясы менен силердин жумушту жеңилдетип силерге чоң кызмат кылат деп ишенем. Жана ушул коллективдин, ушул университеттин жааматына, студенттерине, активдүү студенттерине чоң рахмат, чоң ыраазычылыгымды билдирем. Себеби биздин ар бир идеябызды, ар бир биздин баягы мероприятияларыбызды чоң колдоп, ар дайым биздин жаныбызда болуп келет. Урматтуу Докторбек Токтосартович, ошол бүгүнкү ачкычты сиздерге берип коюңуздарга уруксат этиңиздер. Кутlu olsun Uludağ Üniversitet. Евразия коомдук фондуна терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү иш-чаранын эң сыйлуу аземине келдик. Анда эмесе бүгүнкү 3-чү даражадагы Манас орденин туузга тагабыз. Oh
Кут